сиздердин карооңуздарга инновациялык экономиканы өнүктүрүү жана жогорку технологиялык жана инновациялык долбоорлорго инвестицияларды тартуу үчүн заманбап укуктук негиздерди түзүүгө багытталган Кыргыз Республикасынын венчурдук каржылоо жөнүндө жана венчурдук каржылоо маселелери боюнча Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун баяндоого уруксат этиңиздер. Мыйзам долбоорунун максаттарына төмөнкүлөр кирет. Венчурдук каржылоонун укуктук негизин түзүү, стартаптарды жана инновациялык экономиканы колдоо, инвестицияларды тартуу жана ошондой эле укуктук жөнгө салууну жөнөкөйлөтүү. Мыйзам долбоорунун негизги жоболору боюнча айта турган болсок, мыйзам долбоорунда венчурдук каржылоо, стартап, бизнес бериште, венчурдук фонд сыяктуу түшүнүктөр киргизилип жатат. Жалпысынан айтканда, венчурдук каржылоо принциптери аныктоо менен инвестициялардын узак мөөнөттүүлүгү аныкталат. Жогорку тобокелдик жана ийгиликтүү долбоорлор аркылуу кирешелүүлүк базасы түзүлөт. Ал эми укуктук инструменттер боюнча айта турган болсок, компаниянын келечектеги үлүш тууралуу келишимдер, алар инвесторлорго белгиленген шарттар менен стартаптардын акцияларына алууга мүмкүндүк берүү каралган. Сөзсүз түрдө бул мыйзам кабыл алгандан кийин мамлекеттик колдоо көрсөтүлмөкчү. Мамлекеттик колдоо мыйзам долбоору, мыйзамдарды өркүндөтүү менен, окутуу программалары менен жана ошондой эле мамлекеттик демилгелер аркылуу венчурдук фонддорду колдоону карайт. Ал эми өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу айта турган болсок, бул мыйзам менен биз Кыргыз Республикасынын граждандык кодексине венчурдук фонддордун командиттик шериктештерин түзүү сунуштамасын киргизип жатабыз. Ал эми инвестициялык фонддор жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына венчурдук фонддор тууралуу түшүнүгүн киргизип жатабыз. Андан тышкары чарбачылык шериктештер жана коомдор жөнүндө мыйзамга дагы венчурдук фонддор жөнүндө сунуштарды киргизип жатабыз. Урматтуу депутаттар, күтүлгөн натыйжалар боюнча айта турган болсок, мыйзам кабыл алса, инновациялык экосистеманы өнүгөт, эл аралык инвесторлорду тартуу күчөйт, чет элдик түз инвестициялардын салымы дагы сөзсүз түрдө көбөйөт. Ошондой эле иш орундарын түзөт жана экономиканын атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатат. Аталган мыйзам долбоору кабыл алуу социалдык, экономикалык, укуктук терс кесепеттерге алып келбейт. Көрсөтүлгөн мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын катышуучусу болуп саналган эл аралык келишимдердин нормаларына каршы келбейт. Аталган мыйзам долбоорунун кабыл алуу республикалык бюджеттен кошумча финанстык чыгымдарды талап кылбайт. Аталган мыйзам долбоорунун кабыл алуу инновациялык бизнести өнүктүрүү, инвестицияларды тартуу жана жогорку технологиялуу компанияларды колдоо аркылуу узак мөөнөттүү экономикалык өсүш шартын түзөт. Урматтуу депутаттар, урматтуу Данияр Өрмөкович, сунушталып жаткан долбоордун маанилүүлүгүн эске алуу менен сиздерден колдоп бериңиздерди суранабыз. Чоң рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар, баяндамасыны кеңири уктуңуздар. Эми талкууга өтөбүз. Сөз суроо берүү үчүн депутат Бекешев Дасан Далабаевичке берилет. МС коин, Чиф коин, Лох коин ушундай аз келгенсип, мына сиз ушул мыйзам долбоору менен жаңы шарттарды ошол шылымдарга куруп атасыз да. Венчурлук каржылоо, мындай кыргыз жараны түшүнөбү бул? Эмне экен, маанисин түшүнөбү? Бүгүнкү күндө бизде венчурдук рынок түптөлүп, былтыркы жылы эле ошо жалпысынан бир 1,5 миллион доллар инвестиция келди да. Проще можете сказать, что такое венчурное финансирование? Бул тобокелдик даражасы өтө жогору болгон жаңы долбоорлор болуп саналат да. А вы знаете, что вот эти жаңы долбоор — это самые рискованные проекты? В 98% случаев они в минус уходят. Жок, ошо бирок бунун кайтарым акчасы жогору болот да. Ошондуктан компаниялар инвестиция кылганда өзүнүн каражаттарын диверсификациялайт дагы, бир долбоорго салбайт, 10 долбоорго салат, анан 10 долбоордун бирөөсү ишке ашса, калгандарына жаап кетет. Ушундай шылымдарга жаңы шарттарды куруп атпайсызбы? Жок, бул шылымдардын бул ишке жакындабашы үчүн мыйзамда толугу менен чектөөлөр каралган. Кандай чектөөлөр? Толугу менен ачык, айкын реклама кылууга тыюу салынган. Андан тышкары Кыргыз Республикасынын 2019 жылдын 28 январында кабыл алган токтомго ылайык квалификациялуу инвесторлор жана квалификациялуу инвесторлордун
ишин жүргүзүү боюнча жобо каралган. Лицензирование кылыш керек. Азыр билесизби, вот лицензирование деп атасыз, азыр токтоңуз эми. Азыр билесизби, даже жарнама керек жок да. WhatsApp группалар аркылуу эле таратсаң эле мына мен венчурлук фондду түзүп атам, каражат бергиле дегендечи. Кыргыздар мына азыр мен акчаны чогултам, көбөйт берем силерге дегенде лицензияны көрсөтүп берет мына ошол эле Госфиннадзордун. Эл ишенип калат да. Мына бизге келип атышпайбы? Эркинто жазып койду, MC Coin боюнча, башка дипфейк менен жасалма видеолорду чыгарышты. А сиз ошону кылып атасыз. Вот здесь смотрите, вы пишете опционные договора. Я вам другой, вот один яркий пример опционных договоров. У нас что, невозможно заключать опционные договора? Строительные компании все заключают опционные договора. И что, это помогает как-то, что ли? Многие строительные компании кидают, имея лицензии, кидают своих клиентов, обманывают, швыряют их. А вы говорите лицензии. Лицензия не поможет, что вот Госфиннадзор будет за каждым бегать квалифицированным инвестором и смотреть, что ли, что он делает. Он не Бул успеет. лицензия бир эле гана талабы да, андан тышкары дагы 8 талап бар. 5 жыл ошол баалуу кагаздар менен иштөө, 5 жылдык тажрыйбасы болуш керек. Андан тышкары дагы бир катар талаптар коюлган. Ошондуктан Ошол биз деген талаптарды кылып документтерди алышат да. Это же не проблема. Ну что, вы представляете, вы даете возможность в воздух вкладываться. Кто-то говорит, вот я придумал новый инновационный продукт, как там из барана сделать лошадь. Что, и вот будет ходить там деньги собирать. Дастан Далбаевич, бул бүгүнкү күндө мыйзам толугу менен эл аралык тажрыйбага таянып даярдалган документ. Казакстанда, Өзбекстанда толугу менен ушундай мыйзам иштелип чыгып, толугу менен бүгүнкү күндө эффективдүү иштеп, бир катар каражаттар келип атат. Былтыр эле Казакстанда 80 миллион доллар келди да. Анан биз деген эгерде азыр бүгүнкү күндө база түзбөсөк, бизге кыйын болуп калат. Анткени деген технологиялар өнүгүп жатат. Ну вы гарантируете, что завтра мошенников не будет? Эми биз тийиштүү талаптарды, Сиз кепилдикти бересизби? тийиштүү мыйзамдарга ылайык талаптар коюлган, Дастан Далбаевич. Жок, сиз кепилдикти бересизби? Айтсаңыз, кепилдик берем десеңиз мен колдоп берем. Айтсаңызчы, сиз кепилдикти бересизби? Шылымдар колдонбойт бул инструмент менен. Тийиштүү талаптар аткарылган учурда, Жок, карабайсызбы, сиз талаптар- уже качып атасыз жооптон. Сиз кепилдикти бересизби? Шылымдар болбойт деп. Колдонбойт бул инструмент менен. Айтсаңызчы. Да, берем же бербейм? Айтсаңызчы. жок, мыйзамга ылайык кепилдик берилет. Жок, мыйзамга ылайык кепилдик берилет. Сиз кепилдик бересизби, что ушул инструмент менен шылымдар колдонбойт деп? Ошо сунушталып жаткан мыйзамдын жыйынтыгында биз кепилдик беребиз. Ишип сиз жоопту мына бербей жатасыз. Себеби сиз билесиз өзүңүз. Азыр любой кагазды чыгарсаң эле мамлекеттик органдардан лицензияны алсаң болот, тем более требования тут очень легкие. Можешь взять эти лицензии и ходи, выдумывай сказки всякие, сочиняй под инновационный проект. Какой инновационный проект, вот, допустим, в Казахстане запустили, вот самый яркий такой? Давайте, скажите, вот в Казахстане какой яркий, инновационный, под венчурный, вот через венчурный фонд выбили? Ну, в Казахстане в целом по направлению IT-решений... Не, давайте, вот яркий пример скажите, вот что они придумали, они там? Алису придумали, что придумали? Ну, в частности, как я знаю, там применены методы по медицине, да, так же, как и наш отечественный предприниматель, отечественный вот именно предприниматель, который ведет свою деятельность в сфере искусственного интеллекта, также придумали именно продукцию по протезированию. Да ладно, Джалым Мырза, не сочиняйте, я вас очень прошу. Ну какой искусственный интеллект, если вон чат GPT, DeepSeek, они один в Китае, другой в Америке находится? Что вы хотите, что сейчас мы тут искусственный интеллект сочиним, что ли, свой? Давайте в эти сказки уже не будем верить. Мы потребители этого всего процесса, к сожалению. Нет, ну, если говорить о Казахстане, то там Сирабра IA деген bir документ, анан продукт иштелип чыккан. Бул продукт болсо ошол компьютердик томографияны жаңы бир деңгээлге чыгарып, ошол анализди сунуштады да. Бул бүгүнкү күндө Казакстан боюнча абдан активдүү. Сирабра, да? Мен текшерем обязательно. И вот я вам уже говорю, Джалым Мырза, опционный договор строительные компании применяют все.
Они заранее деньги берут и говорят, когда мы дом построим, может быть, мы тебе дом, эту квартиру дадим. Никто же не выполняет. Жок, бул И жерде что- Дастан Далбаевич, вот что- опционный договор боюнча Генпрокуратура не кичине может ни привлечь, МВД не может привлечь. Кооперативы, вот эти жилищные кооперативы, это тоже были опционные договоры, по сути. Мен ошол опционный договор боюнча кичине түшүндүрмө берип кетейин. Биздин мыйзамгалык бул опционный договор деген Келечекте работодатель менен анан работниктин ортосунда түзүлөт да. Жок, андай Бул эмес. эгерде работодатель ошол учурда акча маянасын, зарплатаны бере албаса, опционный договор түзөт дагы, бирок компания 3 жылдан кийин үлүшүн алып баштаганда биз сизге компаниядан акцияны беребиз деп ошентип опционный договор. опционный келишим бул сен келечекте бир аракетти кыласың, мүмкүн ушул мен азыр каражатты берсем, бир шарттар болуп калса, сен аракетти кыласың деп ушундай түзүлөт. Не только тут к заработной плате привязан. Бул жакта Вот я вам ошого говорю, багытталган. строительная компания, это и есть вот сейчас опционный договор. Он говорит, дай мне деньги, я у вас собираю деньги, и я буду на ваши деньги строить. Если построю, я вам квартиру отдам. Это и есть опционный договор. А вы вот... Бул жерде кичине бөлөк башкачараак болуп атат да Дастан Далбаевич. жок, Анткени ушундай эле. жаңы компаниялар Маниси ушундай эле. Юридикалык тил менен алсак, ошол эле маниси. Бирок курулуш компаниялар алдап эле жүрөт. Телеге каршы у нас в Кыргызстане мало кто заботится о своей репутации, и вы это прекрасно понимаете. Вы Национальное агентство инвестиций, вместо того, чтобы из-за рубежа нормальных инвесторов привлекать, вы этим хотите создать рай для мошенников еще больше. Он у них и так рай сейчас. Не знаю, пусть коллеги сами оценивают, но я думаю, что РТ бизге ушел. Дастан Далбаевич, мүмкүн болсо бул мыйзам ылайык бардык тобокелдиктер эске алынып, ошол шылуундар бул иштин натыйжасында бир терс таасир тийгизүүгө бир бардык бөгөттөр коюлган да. Бул деген 2 жылдан бери чоң бир 30га жакын биздин мамлекеттик кызматкерлерибиз жана консультанттар болуп иштелип чыккан, ошондуктан бүт тобокелдиктер жокко чыгарылган да. Рахмат, Дастан Далбаевич, урматтуу депутат.